Парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студияда мен Ибраим Нуракун уулу. Бүгүн биз апта соңундагы жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо кандай мыйзам бузуулар катталды жана шайлоо процессиндеги айрым кемчиликтерди мындан ары кантип жоёбуз деген суроолорго жооп издейбиз. Катышуучулар Таза шайлоо атуулдук уюмунун башчысы Айнура Усупбекова, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров жана депутат Жанар Акаев. Мына биринчи суроом сизге. Бардыгы болуп 27 жергиликтүү кеңешке шайлоо болду. Көптөгөн көз карандысыз уюмдар бул шайлоого байкоо салды. Сиздердин уюмдун баамында шайлоо кандай өттү? Бул шайлоо өткөн шайлоону эки мындай эмеге бөлсөк болот да. Техника тарабынан, анан кийин баягы политика тарабынан деп коеюн. Ошол техника баягы 15-жылы киргизилген техника өзүнүн максатына жетип, өзүн мындай актады деп айтып кетсек болот. Анткени баягы шайлоо тизмесинин проблемасы көп нече мындай ылдыйлап, уже эмесине калыбына келди деп айтсак болот. Бирок кийинки шайлоо комиссиялар баягы башкача айтканда таза өттү. Таза өтүүгө шарт түзүлдү. Процесси таза өттү деп айтсак болот. Анын жыйынтыгына келгенде ушундай бир суроолор көп болуп калды. Анткени бүт процессинде болгон нерсе, баягы шайлоо участканын ичинде болгон нерсе, сырттагы болгон нерсеге карма-каршы болуп калды деп ойлойбуз да. Баягы мисалы үчүн менин оюмча бүт шайлоого катышкан участниктер баягы шайлоочу менен баш болуп, баягы сыртта чечим чыга турган нерсени мындай өздөрү кабыл алышып, анан кийин участкага келип уже даяр чечим менен келишти. Кандай мааниде, кандай ошол чечимге келишти, бул бизге суроо болуп калып атат да. Анткени мындай үгүт компания деле көргөн жокпуз. Өзүнүн платформаны айткандай кандидаттар да, партиялар деп коелу көбүнчө чоң шаарларда. Анан кийин баягы өзүнүн кандай жеке программасын, кандай шаардын же айылдын программасын шайлоочуларга жеткизгенде эле эме жок болчу. Анан кийин кантип эле шайлоочулар шайлоо күнү ушинтип эле очойтуп канча бир добуштарды берип калышты. Бул бизге аябай эле суроо болду. Анткени шайлоонун участканын тышында иши ошол тышта эле бүтүп калды деп ойлойбуз да. Байкоо салдыңыздар да, суроо болмош. Байкоо салдык. Биз болсо колубуздан келе турган нерсени далилдей албай калдык. Аны ачык эле айтыш керек. Анткени баягы фактыларды бүт процесске мындай далилдегенге аябай кыйын болуп атат да. Ошо мыйзамдан баштап процесстин баягы комиссия, анан кийин укук коргоо органдары менен кошулуп баары ошол далилдей албай калдык да. Анткени биз жактан кандай десем, кызыкчылык болгону менен шайлоо комиссия тарабынан, укук коргоо органдарынын тарабынан, жада келсе кандидаттардын тарабынан мындай бир эме көрбөй койдук да. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын баамында бул шайлоо кандай өттү? Себеби дегенде бул шайлоодо жанагы добуш берүүлөрдү, добуштарды сатып алуу көрүнүшү көп кезикти деген дагы сындар көп айтылбадыбы? Сиздер эмне дейсиздер мындай сындарга? Жалпы ушул добушту сатып алуу көрүнүшү же ошол сыяктуу мүмкүн болгон нерселердин бардыгы шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасир эте алдыбы? Шайлоо биздин баамыбызда кадимкидей мурун кандай өтсө, дагы ошондой шарт өттү. Бул азыркы убактагы жаңы киргизилген добуш берүү учурунда колдонула турган жаңы технологиялардын баары тең эми уже эл даже көнө түштү деп айтсак болот. Анан бул биринчиден, экинчиден добуш берүүнүн процессине бул тоскоол кылбастыгы дагы көрүндү. Үчүнчүдөн бардык баягы мурунку колдонулуп жүргөн шайлоочунун өзүн эсепке албай результатты керектүү результатка жеткенде ыкмаларды колдонуп жүрүлгөн бардык методдордун баары тең азыр сыртта калды. Биринчиден каруселдер жок болду, экинчиден добуш берип, бирөөнүн ордуна добуш берген жок, үчүнчүдөн вброс баягы бюллетендерди тобу менен ыргытыш жок болуп калды. Анан төртүнчүдөн дагы ачыкыраак баягы кайталап добуш берүү бул дагы болгон жок. Ошонун баары тең азыр биз деген баягы добуш берүү жайында ушу помещениеде биз бардык болгону менен баарын тең минимизация кылганга аракет кылдык.
бүгүнкү күндө бул жагынан жетишкендик бар деп шайлоочулардын өзүлөрү деле шайлоо процессине катышуучулардын өзү дагы биз комиссиялардын дагы азыркы турган эмеси вывод чыгарып аткан ушундай. Бирок сыртта болуп аткан ситуация дайым эле бар болчу. Айрыкча ошол жанагы сыртта болуп аткан процесстер жөнүндө прокуратурага кирише албайт. Кандайдыр бир кайрылуулар болдубу жанагы мыйзам бузуулар тууралуу? Кандай кайрылып ушул учурда эмне кылыш керек экенин деле азыр байкоочулар көп жакшы билбей турат. Ошондуктан мынакей тиги баягы эл аралык байкоочулар бар. Ошолор өңдүп эле шайлоо бүткөндөн кийин заявление катары айтылып калып атат. Мындай ушундай көрүнүштөр болду түгү деп. А эми муну деген сот процессине же болбосо бул Борбордук шайлоо комиссиясына даттануу иретинде алып келе турган болсо, анын өзүнүн процессуальный нормалары бар, ага туура келбей калат. Ошондуктан бизге арыз келген күнү дагы биз аны карай албай калабыз. Эмне үчүн дегенде, мисалы мындай да, актыны жазып туруп, эме демес да, андай тартип болбосо, башаламандык болуп кетет. Ошол үчүн ошол тартипке жараша далилдөөнүн методдору өзү кандай мыйзам көрсөтсө, ошондой тартипте далилдөө келтириш керек. Ошондуктан баягы мунун баардыгын азыр бизде актыларды көтөрүп кетип калып атышат. Бул бизеден түзөт дагы, анан ал жерден легализация кылбай эле көтөрүп кетип туруп апарып тиги районго апарып берип атат, бизге БШКга көтөрүп. Кандай болгон учурда дагы ошол даттануулар болду. Даттанууну жактан өйдө келиш керек. Азырынча пока материалдардын баары тең аймактык комиссиядан жаңы чечим чыгарылып туруп бизди көздөй жыйынтыктар алып келинип атат. Эми биз азыр ошол материалдардын баарын карап, четинен карап туруп, аймактык комиссиялардан келген материалдарды. Анан кийин жалпы шайлоонун материалдарын теңшерип, кемчиликтерин оңдоп, анан бекитүү протоколдорун бекитүү процедурасын азыр жаңы документтер келип жаңы киришип атабыз. Жанар мырза, мына сиз социал-демократтар партиясынын өкүлүсүз, бийликтеги партия. Социал-демократтар алдын ала жыйынтыктар боюнча Ош шаарынан анан Токмокто алдыга чыгыптыр. Анан кеминде да алдыга чыгыптыр. Бирок башка региондордо 2-чи, 3-чү, 4-чү, эң арттагы орунда дагы жүргөн жерлери бар. Сиздер ошол жергиликтүү жанагы шайлоо өнөктүгүнө катышкан талапкерлер, алардын колдоочулары, ошолорду ушул сатып алуу, мыйзам бузуулардан, жанагы үкөктөн сырткаркы, имараттан сырткаркы жердеги ошондой мыйзам бузуулардан сактоо үчүн, алдын алуу үчүн бир чара көрдүңүздөрбү? Бул эми бир гана бул партиянын эмес, негизи жалпы бийликтин, өкмөттүн, күч органдарынын, анан жарандык коомдун милдети болуш керек да. Бирок жанагы айрым региондордо социал-демократтар партиясы 2-чи же 3-чү, 4-чү орунда калганына көп абдан таң калып атат да. Бирок буга мен айтат элем, мындай таң калбаш керек да. Биз бийликтин партиясы десе, сөзсүз ушул 1-чи орунда алыш керек деген мындай аң сезимден, ошондой түшүнүктөн арылышыбыз керек. Эл кимди шайласа, эл колдосо, ошолор утуп чыгыш керек. Мен бул жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоону коомго дагы, бийликке дагы абдан мындай бир коркунучтуу сигнал катары баалайт элем. Анткени мындай шайлоо, мен мына Айнура Усупбекова айымга дагы, Рашид мырзага дагы кошулам. Биринчиден абдан таза шайлоо өттү десек болот. Экинчиден абдан ыплас шайлоо өттү десек да болот. Таза шайлоо бул бир адам бир гана добуш берди. Бир адам бир гана добуш. Жанагындай айланма карусель эмелер болгон жок. Экинчиден элдер канча добушту кимге берсе, ошону мындай өкмөт уюштуруп, жакшынакай кылып берди да. Ким канча добуш алса, ошончо алды. Эмне үчүн коркунучтуу деп атам бул? Коркунучтуу сигнал дегеним бул акчалуу адамдардан тез арада партия курап, акча таратуу аркылуу ал бийликке келгенге мүмкүнчүлүк бар экен деген түшүнүк пайда болуп калды. Азыр адамдар ушул тажрыйбага, акылга, билимге таянуунун ордуна андан көрө ушул бизнесмендерге таянып калды, саясий күчтөрчү. Эгер сен ишкерлерди чабылтсаң, алар акча чачса, добуштарды алсаң, ошентип бир саясий партиялар бир топ мындай бир кызыктай көрүнүшкө туш келип калдык да. Биз эми мына шайлоочу менен бул партиялардын жанагы саясий маданияты тууралуу кеп кетип атат окшойт бул жерде. Себеби дегенде ошол саясий партиялар кандай түзүлдү, алар эмнени көздөйт, программалары кандай, ал эми шайлоочулардын максаты кандай, алардын мүдөөсү эмне? Ал эми Кыргызстандын борбордук бийлиги, мисалы, таза шайлоо өткөрүүгө шарт түзүп берди деп
айта аласызбы? Бул жактан мындай однозначно айтканга аябай кыйын болуп калды да. Анткени мурун 20 жылдан бери биз баягы шайлоо процессине ишенбей эле башаламан болуп жүргөнбүз. Ошо менен анан кийин мамлекет өз тарабынан ушунчалык салым кылды. Баягы участкадагы болгон көйгөйлөр уже жок болуп калып, анан кийин ошол бүт баягы энергия бир жакка чыгыш керек эле да. Анан кийин эң эле оңой жол мурун шайлоо комиссиялар менен, анан кийин тигилер менен сүйлөшсө, үгүт компания менен сүйлөшүп, мындай каражатты жок кылса, азыр болсо бир эле адамга барып, ошол эле акчаны берсе, анда арзаныраак болуп калат деп. Ошондой психологиялар менен келген кеңешке келген талапкерлер анан кийин кандай чечим алышат? Айнур айым, өлкөнүн жетекчилиги 2010 жылы Кыргызстанда таза шайлоо өткөрөбүз, биз мындан ары шайлоолорго кийлигишпейбиз деп убада берген. Ошол убадасын аткарды. Азыр мисалы өлкөнүн эң жогорку жетекчилиги шайлоого аралашкан жок, туурабы? Таза шайлоо эми мынакей бул жерде сиз башка проблеманы айтып атасыз. Бул жерде шайлоочу менен партиянын ортосундагы проблемаларды айтып атасыз да. Админ ресурс кереги деле жок болуп калды, ушунча акча болуп калгандан кийин административный ресурстун деле. Ошол маселеден чыгыш үчүн, мына ушул акча добуштарды сатып алуу маселесинен чыгыш үчүн сиздин уюм мисалы кандай кеңеш берет эле? Биз мына азыр биз жумушчу топто барбыз. Баягы президенттин алкагында жумушчу топ түзүлгөн. Ар бир фракциянын өзүнүн мүчөлөрү, анан кийин жарандык коомдун мүчөлөрү отуруп ошол баягы эксперт деп коелу да, эми мындайча айткандай. Рашид Бердибаевич баш болуп, Тугунал Дүйшүнөлиевич. Эми биз кетебиз. Мына мисалы үчүн мен уже 4-апрелден уже мен мөөнөтүм бүтөт. Рашид Бердибаевич калабы калбай да, бирок бул суроо да негизи. А вообще биз ошол салымыбыз мыйзамдуу түрдө болсо, ошондо гана мен мисалы үчүн мен ошого ыраазы болот элем. Мыйзамдуу түрдө процесске бүт эмелерди далилдеп, баягы укук коргоо эмелер тарабынан дагы, органдар тарабынан жалаң эле мындай безопасность деп коет да, коопсуздукту. Эми карап турса, анан кийин ошол жакта добуш сатып алуу болсо, анда кандай бул коопсуздуктун мааниси бар да? Ибрайым мырза, жарандык суроого кошумча жүк жүктөлдү да. Булар мурда бийликти көзөмөлдөсө, өкмөттү көзөмөлдөп таза шайлоо өткөргүлө десе, эми буларга саясий партиялар кошумча жүк болду. Булар ал жактан сырткары, булар саясий партиялардын дагы ичиндеги коррупцияны акча таратуу жагы дагы эми бирок бул жерде борбордук шайлоо комиссиясында дагы бир инструмент турган сыяктуу да. Мисалы, жанагындай партиялар ошол шайлоо участогунан сырткары добуштарды сатып алып, шайлоочуларды сатып алуу көрүнүштөрү катталган болсо, ошондойлорду байкап, ошол далилденип калса, борбордук шайлоо комиссиясы ошол партияга мандат берүүдөн баш тартып коюу укугуна жетиш үчүн, ошондой рычагга жетиш үчүн эмне кылыш керек? Бул мыйзамдык жактан бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпи же ошол мыйзамдар барбы азыр? Териштирүү жүргүзүп, же болбосо көзөмөл жүргүзүп, аңдып, бирдеме кылып бул ишти чече албайбыз. Биринчиден бизге буга мүмкүнчүлүгүбүз жок, ресурс жок бизде. Финансовый ресурс жок, адам кадровый ресурс жок, андай эмебиз жок, мүмкүнчүлүгүбүз. Анан экинчиден бизде мындай нерсе бар. Азыр бүгүнкү күндө бул проблеманы бар экенин айтып сөзсүз зарылчылыгы бар айтып коюш. Анда булундай көрүнүштөр аз болуп азайыш керек. Минимумга келиш керек адагы. Но бирок бүгүнкү күндө шайлоолорубуз ушинтип эле тыш тараптан абдан балит булган таза эмес өттү. Бардык добуштар сатып алынды. Кимдин акчасы көп болсо ошол добуш алды дегенде мындай мындай ушундай мнение калбаш керек элде. Эми үчүн дегенде шайлоо болгончо болду. Эми баягы мынакей добуштарын сатып ийгендер алар өзлөрү билет. Биринчиден, экинчиден биз деген жакшынакай кылып элдин баарын тең түшүндүрүп бердик. Азыр тыйын берген күнү дагы элге гана ишенип туруп тыйын бергенден башка аргасы калган жок партиялардын. Эми үчүн дегенде результатын көзөмөлдөй алышпайт. Анан ошол үчүн бүт бардык шайлоочулардын баары тең муну түшүнүп туруп, бул жерде бир гана нерсе дагы дополнительно айтып келиш керек. Бул жерде принцип деген бар. Ошол принципти сакташ керек дагы, просто эле мындай алып туруп, анан каалаган партияма добуш берем дегенден алыс болуп туруп, принципиально эчтеке албаш керек.
Бирок азырынча мынакей штатный режими бүт барып тең өттү. Орчунду кандайдыр бир каталар боюнча бизге арыздар келип түшкөн жок. Эми дагы аймактык комиссиянын чечими менен чогуу кандай арыздар келет аны дагы көрөбүз. Бүгүнкү күндө юридикалык, укуктук тарабынан караганда проблема жок. Бирок ошондой болсо дагы сиз жана айтпадыңызбы, шайлоо бул жолку шайлоо процесси бир кооптуу жагдайды дагы көрсөтүп койду депчи. Ошентип айттыңыз. Бирок ошол эле учурда мынакей өткөн жылдагы жогорку кеңешке шайлоодо, азыркы жергиликтүү шайлоодо эч бир өтпөй калган партия чыгып алып жол тоскон жок. Мисалы бийлик бизди өткөрбөй койду деп айткан жок. Бүт бардык доомат шайлоочулардын өздөрү менен, анан кийин партиялардын өздөрүнө кетип атат да, өздөрүнө айтылып атат. Эми ушул жагдайда азыр мына партиялардын саясий маданиятын, жөнөкөй шайлоочулардын саясий маданиятын оңдош үчүн, түзөтүш үчүн эмне керек? Мен кыскача себебин айтып өтөйүн. Менин оюмда, жеке анализимде, бул биринчиден адамдардын эмне үчүн мындай добуштары сатылып атат? Биринчиден адамдардын ишеними кеткен, экинчиден жакырчылык. Ишеним бардык партиялар аткарылбай турган оодаларды абдан көп берген дагы, адамдар шайлоодо ошол добуш берген ошол партияларга, бирок көп аткарылбай калгандар. Анан баары бир мындай аткарылбайт экен деген бир ишеним кеткен да. Экинчиден жакырчылык бар. Ошол 2000-3000 сомго сатса добушту. Ошо бир топ мисалы эт, картошку, бирдемелерди алып үйүнө жөнөп бараткан адамдарды да мындай көрөсүң да. Анан мунун чечүүнүн жалгыз жолу сиз өзүңүз айтып өттүңүз азыр. Мисалы кечеги шайлоодо абдан көп добуш алган баягы бизнесмендердин партиясы, мисалы коомчулукка маалымат болуп калды да. Ошол сыяктуу партияларды жарыштан чыгарыш керек болчу. Бир эмес, бир канча партияны чыгарыш керек. Керек болсо, бийликтин партиясы өзү ошондой кылбаса, социал-демократтар аны дагы чыгарыш керек. Ошондой бир өтө олуттуу кадамга барганда, менимче мындай кийинки шайлоолорго сабак болмок. Жанар, кечирип коесуз. Бийликтин партияга арыз алып келсе, ошол жактан шайлоо комиссиянын мүчөлөрү эле сразу коркуп, койгула, муну дароо чече коелу, же болбосо укук коргоо органда ой деп коюшат. Ошон үчүн мен ойлогом, бул негизи азыркы убакта андай мүмкүнчүлүк жок. Анткени бийлик партия жергиликтүү эмелерде, аймактарда ал өзүнчө эле бир бренд, ага эч кандай мындай эме кылса болбойт деген сөз. И ошол талапкерлер ошол. Ошон үчүн бул баягы мурдатан калган психология болот. Психология. Экинчиден, бул жолу менин байкаганымда социал-демократтарда бир топ кандидаттар. Мына мен ошол аймак боюнча карадым да. Бир топ кандидаттар дагы күчтүүлүгү менен, анан булар кадимкидей программа менен мындай өздөрүн бир татыктуу алып чыкканга жетишти да. Экинчиден, күч органдарында болсо, андаларды сөзсүз мына сизге окшогон жарандык коомдун өкүлдөрү сөзсүз мындай коомчулукка айтып турушубуз керек. Бирок ушунун бардыгы эми бул системдүү проблемалардын катарында болуп атат да. Мыйзамдык жагын бизде эле жогорку кеңештин депутаттары кечээ абдан көбү таң калды. Эгер биз мындай жол менен барсак, кандай болот депчи. Ошо мыйзамдык жагын ошодан сатып алууларды менимче ашкерлеш керек. Коомчулукка чыгарыш керек. Анан ошол партияларды жарыштан чыгарыш керек да. Жарыштан чыгарыш керек. Ошондо мындай Жанар, кантип чыгарасыз? Мына, мисалы үчүн, сиз айтып атасыз. Мынакей азыр жанагы жакырчылык деп айтып атасыз. Бирок баягы Кыргызстанда, мисалы Афганистандагыдай жакыр болбосо керек. Албетте, андай. Афганистанда эң эле Борбор Азия өлкөлөрүндөгү таза шайлоо өтүп келатат. Туурабы? Ал жерде абдан ошол демократиялык процесс келатат. Афганистанда да таза шайлоо өтөт. Афганистанда дагы жанагындай адамдарды жанагынтип текшерип, эки жолу шайлоо бергизбей, абдан шайлоочуларды коргоо процесси абдан күчтүү болуп атат да. Мындан кийин мына Кыргызстанда ошол жакырчылыкка шылтап койбостон, же болбосо партияларга, же болбосо бирөөнүн байлыгына шылтап койбостон, жөн гана жакшы система куруп коюш үчүн, таза мындан дагы таза өткөрүү жакшы системаны куруп коюш үчүн мисалы эмне керек? Менимче ушул коомдун бийлик дагы партиялар менен иштешип, ушул партиялар, саясий лидерлер, саясий маданиятты калыпташ керек. Коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мындан башка менимче мындай арга жок. Мыйзамдык жактан баары бар. Сатып алуу мыйзамсыз. Добуштарды сатып алуу мыйзамсыз. Анда партияларды четтетип койгонго чейин укук бар. Бардык жазаны бергенге мындай мыйзамдар жетиштүү.
Менимче ушул анын жакырчылык дегендин себеби далилдеген аябай кыйын болуп атпайбы? Абдан анткени бизде саясий лидерлер ушунчалык баягы мындай дасыгып калган, кандай мыйзам болбосун, жарандык коомдун кандай коңгуроосу болбосун, мындай буйтап өткөнгө абдан мындай бир шыктуу саясатчыларыбыз абдан көп да бизде. Жакырчылык деген Ибрайым мырза. Айрыкча ушул түшүндүрүү иштери Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан азыраак жүргүзүлүп калды анда. Борбордук шайлоо комиссиясы түшүндүрүп, саясий процесстерге кийлигишпеш керек. Биз деген бүгүн баардык айткан сөздөрдүн баардыгын ачык эле бирөө менен айтып коелу. Саясий партиялардын эрки кандай болсо, бири-бири менен кандай сүйлөшүп алышса, кантип ушундай конкуренцияда, кантип ушундай эмеге киребиз ушундай процесске деп, конкуренция процессине деп. Конкуренцияны таза жүргүзөлү десе, ошентип өтүп да экинчи атпесе мында эмне болуп атат? Мынакей тиги жерде добуштарды сатып алып отурган кишилер деп атасыңар, алардын бирөө дагы партиянын мүчөсү эмес. Штабта эмес, эч жерде эмес, эч жерде көрүнгөн эмес ал киши. Ал келип туруп кармаса, акча берип атканын кармаса, анда мынтип айтат. Мен жөнүнө отурам. Мен карызымды берип атам дейт. Мен жөнүнө отурам. Ишенесиңер, ушундай дагы. Анан сен ушул партияга деп атпайсың да сончо. Телегөрүүчүлөр кыскара айтып коеюнчу. Элге мына телегөрүүчүлөргө бир нерсени эсине салып коеюн да. Бул шайлоонун өзү мындай жалпы уюштуруусу, бийликтин уюштуруу жагынан тазалыгында мына баары эле тааныч. Адамдар Бакиевдин убагындагы шайлоону бир эстеп коюш керек. Bir жума мурун, шайлоодон мурун, 10 күн мурун протокол чыгып, кайсыл партия канча пайыз менен парламентке келет, же президент канча пайыз менен утушу керек деп bir жума мурун айтып, ал анан башка жака тапшырма кетип, дал ошондой кылып бюллетендерди жасашчу. Азыр Кудайга шүгүр ошондой жоголду. Ошону дагы бир мындай эстеп коюшубуз керек да. Ал убакыт уже илгери өттү. Аны болсо мына кече жакында 12-жыл менен салыштырыш керек да. Мисалы үчүн Бакиев, Акаевдин убактын уже унутуп да коюш керек. Мына 12-жылы кандай шайлоо өттү? Ошого салыштыруу азыркы шайлоо бул баягы асман менен жердин ортосунда. Салыштыруудан билинет да. Техника каражат эмесинен болду. Бул статистика орган болуп калды да, Борбор шайлоо комиссия. Биз тарабынан баары добуштар ачык айкын өттү. Демек, жакшы жагына өзгөрдү деп айтууга негиз бар. Бар, сөзсүз бар. Анткени мына катышуу мына мисалы үчүн процесс катышуу башынан допусктан баштап, анан кийин жыйынтык чыккан 1,5 сааттагы кайсы жыйынтык чыгат эле мурун? Эсиңиздеби? Жарым эле саатта чыгат азыр. Жарым эле сааттын ичинде Борбор шайлоо комиссиясы 1,5 сааттын ичинде уже канча 200 участоктун эмесин далилдеп кетет. Анан кийин баягы алдын ала чыккан эме эсеп, баягы протокол менен эң көп болгондо 1-2 добуш айырмай турабы? Ошон үчүн Борбор шайлоо комиссиясы статистика орган болуп калды да. А бирок бул бүт маани баягы саясий тарапта болуп атпайбы? Мына жанар сиздин СДПК партияңыздар, мисалы үчүн тизмелерди кантип ошол процесске кандай эме кылдыңар? Формировать эттиңер? Кайсы тизмелерди? Кандидаттарды? Ошол коомчулуктун ичинде шаардагы кадыр баркына карап, ошол турабы? Мына салымы, мисалы үчүн бизнесмен болуш керек, жаштардан бар, аялдардан бар. Аялдар бай квота боюнча. А бирок негизи партия өзүнүн баш аягынан болуп аягына чейин өз ячейкасы, өз политикасын алып барып, анан кийин баягы кандай бир өзүнүн баягы партийный строительство деп коет. Мектеп, партиялык мектеп. Качан ошол системага киргенде, анан кийин жалаң эле бир партия эмес, ошол 3-4 эң жок дегенде ушундай партиялар болгондо, ошондо чын атаандаштык болот. Бирок азыр 20 жылдык тарыхы бар партия өтпөй калып, bir жума мурун түзүлгөн партия утуп келип атса, анда айта аласызбы эмне үчүн? Акча менен эмне менен механизмдери эмес, бул партиялар түздөнүшү керек турбайбы? Партиянын катышуу политикасы өзгөрүш керек. Ар бир партиялардын конкуренция тартиби өзгөрүш керек. Ошонун содержаниясы конкуренциянын ушул процесстеги ошол өзгөрүш керек. Мындай эметип айтып келгенде биз деген азыр жөн эле баягы башка жерден бул жерде лампочка ушул жерде күйүп турат деп эле башка жерден издеп атабыз. Негизги процесс ошол жерде. Бул биринчи, экинчи
партияга моореки ушунча добуш алып келди. Ошол үчүн бул деген мандатка акыктуу, тиги укуктуу, тиги болсо тиги акысы бар алганга, тиги болсо азыраак алып келип калды, аны чыгарыш керек деген сөз бар. Анан ошол процесстен биз кутулмайынча тизме жесткий болуш керек. Добуш алып келдиңби, партия үчүн алып келдиң. Ошо жалпы идеология үчүн, элге сунуштап аткан программа үчүн. Ошол үчүн алып келип атасыңар, команда үчүн, партия деген. Ошол үчүн баягы топтолуп бир саясий көз карашты, бир саясий багытты, карманышты эл үйрөнүш керек. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз жыйынтыкталды. Биз бүгүн жергиликтүү кеңештерге шайлоо маселелерин талкууладык. Катышуучуларыбыз Таза шайлоо атуулдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров жана депутат Жанар Акаев болду. Саламатта калыңыздар.